Жақсыңар, қандайсыз? Апа үйдеу? Апа, жақсыңар? Қандайсыз, апа, жақсы тұрасыз бі? Күйлі күшті тұрасыз бі? 85 жаштагы Бүбү Сайра эненин жаштыгы Жумгал районундагы Миңгош айылында өткөн. Учурунда чыбаркыттан чепкен чапандарды келиштире тигип, үй бүлөсүнүн кийим кечегин өзү эле жасап бергендигин айтат. Анан кыздардыкын мындай кылат да. Мындай бурч кылып, 4 бурчкалардын төбөсүн кайра 4 бурчка 4 төбө кылып кичинекей мындай төбө чыгарып коет. Кыздардыкы мындай кичине. А бизер юк тагып. Кыздарга топусуна такай юк такчы. Анан булардын баарына шуру, жана кысыл шуруда мындай ийри-ийри ою кылып бастырып койчу. Бүбү Сайра апа кеп такыя кантип бычылып, кандайча туура тигилерин кездемеге мисал кылып көрсөтүп берди. Кеп такыядагы шырылган пахтадан жасалган кездеме терди сиңирип алат да элечек сарала болбой, бат-бат жуулбайт, өңү да өчпөйт. Ичи менен дагы ичилигин. Анан сырткысын сырып эле мынтип каптап койсо деле болот, жоксо чоң-чоң ширип койсо болот. Бүбү Сайра эне менен сүйлөшүп отуруп, бөйрөмчө, ээк салгыч, шорп сыяктуу салттуу кийимдердин сырларын үйрөндүк. Эми апа айткан илгерки унутта калган улуттук кийимдерди тигип, элдин назарына коюу өз ишин мыкты билген адистердин милдетине түштү. Кийиздүүнү коомдук фондусу жыл сайын өлкө аймагындагы региондорду кыдырып, улгайган энелердин, аталардан улуттук кийимдердин тарыхын сурап, жаңы маалыматтарды чогултушат. Андан соң аларды иш жүзүнө ашырып тигип чыгышат. Мисалга алсак, кызыл түстөгү манат, баркыт кездемелер менен тышталган кыздар тебетейи. Кыздарды көз тийүүдөн сактоо үчүн кундуз тебетейдин төбөсүнө булая үйкү тагылган. Ошондой эле шуро, бермет сыяктуу зер буюмдар менен кооздолгон. Биз бул ошол салттуу нерселерди жандандыруу, илгерки нерселерди ойлогонбуз, бирок эмнегедир биз баягы кийимдер сандыкта жатат деген оюбуз бар болчу да, бирок тилекке каршы сандыктарда анчалык көп кийим калган эмес. Калса дагы абдан аз калган, бүт баары жоголгон, ыргытылган, жыртылган, өрттөлүп кеткен. Бул шөкүлө маржан таштары менен капталган, муну илгери кыргыз кыздары турмушка узап жатканда кийишчү. Ал эми учурда биздин күндөргө мындай баш кийимдин үлгүсү тарых музейинде бирөө гана. Тилекке каршы биздин күндөргө башка түрлөрү жетпей калган. Аянабай Темирова, Жолболду Байсаев, Ош Бирим жаңылыктары.